Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 26 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Орок айынан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Южный магистралдын жээги. Ушул жерден Арча 5тин бүтөр жердеги көчө менен түз эле чыксаңыздар Ороктун түндүк тарабы Нижний Орок жагынан сатылуучу үй бар. Ошону азыр сиздерге көргөзөм. Ушул магистралдан болжол менен бир 400 метрдей аралык болуп калат туугандар. Анан бул жерге чейин 100 маршрутка менен келсеңиздер болот. Анан бир аз бери жакта да маршруттун конечныйлери бар туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар, жер участоктор көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Бул мынакей көчө тараптан үйдүн көрүнүшү. Эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул премиянка бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жер аянты 8 соток экен. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Дарек проектируемая 24 дарек болуп калат. Анан Нижний Орок экен бул жак туугандар. Нижний Орок. Эң эле батыш тараптагы көчө. Бул жерден Южный магистрал көрүнүп турат. Жаңы салынган асфальттары бул жер круговой. Бул жерге жакын каракта чоң футбольный стадион түшөт деген дагы пландар бар экен могу жерде туугандар. Мына ушундай. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мынакей көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза. Бул түштүк тараптардын көрүнүшү, Ороктун верхний Орок тарап. Бул мына короосу. Жана айткандай жердин аянты 8 соток, алды тарабында мондай арка же навес болуп калат. Арка жана алды тарабында 3 машина баткандай жер, стяжка болгон. Бул жакта узун туурасы 10го 9 болгон үйүбүз. Стенасы ички тарабы бышкан кирпич, тышкы тарабы пескоблок, жана тышкы тарабы утеплять этилген. Жана бул жакта узун туурасы 14го 5 болгон времянка туугандар. Азыр булардын ички тарабын бир чекеден көргөзөм. Биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйдүн батыш тарабында мынакей бул жакта эле стяжка болгон, забор жана мондай навес, төрүндө көмүр канасы менен, артында да бош жер бар. Мынакей бул үйдүн эгизи кирүүчү эшиги. Бул жакта тепкичтер, өйдө тарабы кафель болгон туугандар. Ички тарабын көргөзөйүн. Тышкы тараптан утеплять этилген. Жана бул мынакей кире бериш коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип атабыз. Бөлмөлөр аралык эшиктер көрүп тургансыздардай эшиктер орнотулган. Полдор ламинат. Оң тарапта бир бөлмө туугандар мынакей. Түндүк тараптан терезе, отопление материалдары ар бир бөлмөдө бар. Электр энергиясы, суу бар экен туугандар. Андан ары түз эле кирсек чоң зал. Мынакей кондиционер орнотулган. Батыш тараптан терезе, потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан деле чоң терезе туугандар. Андан ары киргенде эле сол тарапта мынакей дагы бир бөлмө, детский бөлмө окшойт бул бөлмөбүз. Чыгыш тараптан терезе, отопление материалдары жана көрүп турганыңыздардай дуалдар обои, потолок гипсокартон. Эми короосуна чыгып калган маалыматты берейин туугандар. Так, туугандар, эми бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө жана дагы бир склад. Мынакей. Кайсы жактан көргөзсөм? Так, азыр бuyakta да көргөзөйүн. Андан соң чыгыш тараптагы огородду көргөзөйүн. Мынакей бул жакта кондиционер, көмүр кана. Бул үйдүн түштүк тарабы, бирок ушунча бош жер. Жана мынакей бул үйдүн чыгыш тарабы туугандар. Бул чыгыш тараптан көрүнүшү. Так, эмне маалымат дагы? Мынакей бул жакта жер жемиш экенге жер. Азыркы учурда малина эгилген учуру. Эң эле түштүк чек ара мынакей бул жерден, түндүк чек ара бул жерден.
жана бул жакка карай мондай тротуар куюлган. Негизинен жаз айларында Кыргызстандын эң эле кооз айы ушул жаз айы окшойт, Мынакей эки жак жакшы көрүнөт туугандар. Бактар гүлдөгөн. Эң эле чыгыш чегерасы мынакей ушул могу жерден болуп калат. Кызыл китеп бар да, келсеңиздер чегараларны үй ээси тактап көргөзүп берет туугандар. Мына ушундай. Так, бул үйдүн баасы берер баам $75,000 дейт үй ээлери. Анан үй жаккан болсо дагы звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Кандайдыр мен айтпай калам, маалымат болсолар да сурап көрүңүздөр. Ээлеринин номери экранында. Андан эсе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.